бетим ушунчалык бетим мындай болгон эмес. Менин жашым мына 57-ге чыкты. Азыр ушундай кремди сүйгөнүп көргөн эмесмин. Мен буга чейин деген көп жерден косметика алгам, базарлардан алгам. Биринчи алып атканда, конечно, сонун жакшы дейт. Анан мен үйгө алып барып ушинтип бетиме сүйкөгөндө бетиме жакпай калчу да. Бетим катуу болуп калчу, бир туруп майлуу, бир туруп неме кургап кетип, аябай кийинки күндөр аллергия кыла баштаган беттеримдечи. Уже баардык косметикалар колдонуп аябай чарчап кеттим, кыскасын айткандачы. Анан ушу Инстаграмдан көрүп, доктор Айнура Сагынбаеванын кыздары менен, жардамчылары менен байланышып, алардын жакшы кеңештерин угуп, ошол кыздардын жардамы менен кече келгем. Кече келип, мына бетиме сүйкөгөм, үйгө барганда эле жардамчы кыздары Жаңыл, өзгөчө Жаңылга чоң рахмат. Жаңыл аябай жакшы мага түшүндүрүп айтып берди. Ушундай кыласыз эже депчи. Жаңыл кызымдын айтуусу боюнча бетиме сүйкөтүм. Өзүмчүл бир башкача бактылуу аял сездим өзүмдү өзүм. Мен ушуларга чейин билбей жүрүпмүн. Көрсө өзүбүздүн эле кыргыздарыбызда эле ушундай сонун мынакей дары чөптөр менен жасалган аябай жакшы косметикаларыбыз барын билбей жүргөн экенбиз. Ар кандай корейский, китайский, российский деп башка эле кремдерди сүйкөнүп жүрө берген экенбиз да. Мына көрсө биздин деген баягы колдо бар алтындын маркы жок дегендейчи. Өзүбүздө турган сонун кремдерди билбей башка жака биз умтула берет экенбиз. Көрсө мынакей бизди сулуу кылган, биздин ажарлуу кылган, бизге жетишпеген, бетибизге жетишпеген көптөгөн нерселерге мынакей көрсө ушул витаминдер менен ушул жакшы кремдер менен жетише алат экенбиз.